Насирдин Исанов. Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көкбел айылында 1943 жылдын 7 ноябрында туулган. Кыргыз Республикасынын биринчи премьер-министри. СССР Инженерия академиясынын академиги. 1990 жылдагы президенттик шайлоодо Аскар Акаев менен Насирдин Исанов экинчи турда күч сынашкан. Анда Акаев алдыга озуп чыгып, Исанов вице-президент болгонго жетишкен. Кийин саясатчылар чыныгы атаандаштар катары мамлекет башында чогуу отуруп бирге иштешкен. Курулуш жагын өлкөнүн жолго салган Насирдин, бурулуш жагын өлкөнүн колго алган Насирдин. Иштегенде ичкен ашын жерге койгон Насирдин аке Ысык көл жана Нарын аймактарын социалдык жана экономикалык жактан өнүктүрүүгө кошкон салымы, принципиалдуулугу, тазалыгы эл оозунда ушул күнгө чейин айтылып жүрөт. Насирдин Исанов ушул кызматта жүргөндө Кытай эл республикасындагы кыргыз боордошторубузга эң алгачкы барган жетекчи болот. Насирдин Исанов 1991 жылдын 29 ноябрында түштүк тарапка чет элдик фирма башчылары менен жол тартып баратып, Ош-Жалал-Абад жолунан ЗИЛ 130 машинасы менен кагышып, жарык дүйнө менен кош айтышкан. Бирок ошол авария болгон учурда Волга машинасында бир топ адамдар болгонуна карабай, жалгыз Насирдин Исанов гана өлүм тапканы бүгүнкү күнгө чейин табышмактуу болуп келет. Бирге бараткан бизнесмен Борис Бриштейндин болгону денеси гана сыйрылып, оор жаракат деле алган эмес экен. Айрым басылмалардын жазгандарына караганда, Насирдин Исановдун өлүмү болгон учурда Борис Бриштейн күтүүсүз өз мекенине Андижан аркылуу учуп кеткен. Анын өлүмү үй бүлөсү үчүн да, коомчулук үчүн да бүгүнкү күнгө чейин түшүнүксүз абалды жаратып келет. Насирдин Исанов бетке айткан, эч нерседен жалтанбаган инсан экенин баары билет. Экс-президент Аскар Акаев менен болгон олуттуу маселени талкууга алуу учурунда күтүүсүздөн Канайым Майра Макаева келет. Насирдин Исанов анын канайым экенине карабастан, сиз эркектер ортосундагы жооптуу сүйлөшүүгө катышпай эле койгонуңуз оңго деп кесе айтып, канайымды каттуу кагып салган деп айтышат. Мындай бетке айткан, акты ак деген адамдардын өмүрү кыска болот окшойт.